күйөө баламдын иниси ушу Бишкекте казинодо иштечи. Ало деген, Умаралиев Ало деген. Ал семьясы менен ажырашты. Үйү эмеге кетти. Шайтан аны азгырып, андан кийин өзү шал оору болуп, канча ай төшөктө жатып, муну эмеде өтүп кетти да. Бүгүнкү маселе кумар оюндары таптакыр жаап салуу маселеси көтөрүлүп атабы, же болбосо дагы шаардын четине же башка жерге көчүрүү маселеси көтөрүлүп атабы? Биз эми 1 жыл мурун ушу казинолорду биздин өзүбүздүн кайрылууда шаардын четине башка жакка көчүрүү, калган жана компьютерлик оюндардын баарын, конторлордун баарын жабуу деп эметкенбиз. 1 жылдын ичинде биздин кичине көз карашыбыз өзгөрдү. Азыр биз шаардын четине Токмокко, Нарынга, Таласка, Баткенге чыгарып сал десе, аякта эле биздин жарандар бар да. Анан биз кээ бирде айтышат, ошол жерде инфраструктура оңой. Ой, ал оңолгончо элдер эмне болот? Анан азыр биздин кайрылуубуз таптакыр эле ушул кумар оюндарын жабуу. Мен өзүм элге чыгып калдым. Далай мына жабат, ачат дегендерден мен ага каршымын. Эмне үчүн? Себеби биз деген андан кийин жапкандан кийин эмне болот? Бул подполье кирип кетеби? Жашын калабы, же эмне болуп кетеби? Биз ушунда ойлонушубуз керек да. Биз ассоциациянын бирден бир максатыбыз эмнеде болуп атат? Биринчи бүт баарын ачыкка чыгаруу, закондоштуруу, налог төлөсүн, бүт баарын эметсин. Азыркы мына Рыскулова эжебиз айтып атканыбыз бул казино менен игровой автоматтардын, клубтардын айырмасын билбегендиктен болуп атат.